Барыңыздарга салам достор. Менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздер менен мага көп келген суроолордун бирине жооп берүүнү чечтим. Алардын бири да көп суроолорго жооп бермөкмүн, бирок алардын бири мисалы менин акча каражатым жок, курска барганга эмне кылсам болот, бирок мен англис тилин үйрөнгүм келет, үйрөнөм дегендер толтурат. Ошолорго жооп бергим келет да. Азыр биз 21-кылымда жашайбыз. Жана 21-кылымда өзүңүз каалаган кесипти акча коротпой туруп эле үйрөнүп алууга мүмкүнчүлүк пайда болду да. Мисалы үчүн мурда жөн эле бир китепти окуш үчүн эле библиотекага барыш керек болгон болсо, азыр үйдөн отуруп эле даже мастер дегри, доктор дегринин баарын алууга мүмкүнчүлүк бар. Кантип деген болсоңуз, бул албетте акысыз биз үчүн берилген YouTube канал. YouTube каналды көп учурда биз кино, видеолорду көргөнгө колдонобуз да. Бирок аны окуу, билим жагында колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Жана ошол жактан колдонуу үчүн атайын даярдалган деп ойлойм. Себеби ал жактан сиз акысыз толтура нерселерди үйрөнүп алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анда эмесе YouTube каналы эмне экенин түшүндүрүштүн кереги жок, сиздер барыңыздар билесиздер. Анда эмесе кийинки кеттик. Сиздин акчаңыз жок болуп, курска бара албай жаткан болсоңуз, өзүңүз деле үйдөн отуруп үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кантип? Биринчиден бул өзүңүз окуйм, үйрөнөм деген биринчи эле сиздин каалооңуз болуш керек. Жана сиз билишиңиз керек, сиз эмне үчүн англис тилин үйрөнүп жатасыз. Мисалы үчүн, элдин баары үйрөнүп атат, мен да үйрөнүп коеюн деген болсоңуз, анда сиз 2 күнгө жетпей таштап коесуз. Эгерде жок, сиздин чын эле максат, алдыга коюлган максатыңыз бар болгон болсо, ал кыйынчылык болгон күндө дагы сиз ал нерсени таштабай улантып кетесиз. Эми ал максат эмне? Мисалы үчүн, ал максат ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн. Меники мисалы үчүн жагым келгенде, мен дормиторийде же болбосо общагада жашачумун. Ошол жерде баардыгыбыз англис тилинде сүйлөгөн үчүн мен дагы калып калбаш үчүн үйрөнгөм. Себеби ал жерде тамак аш, күнүмдүк жашоону сүйлөшүш үчүн мен англис тилин үйрөнгөм ошол учурда. Сиздики мисалы үчүн айталы Америкага келүү же болбосо башка мамлекеттерге баруу, саякаттоо же болбосо жумушуңузга ылайыктуу, жумушка байланыштуу тил үйрөнүш керек болуп жатат. Ошого эң биринчи айткым келген нерсе, англис тилин үйрөнөм дегенде отуруп алып, жана кагазга жазыңыз. Эмнеге англис тилин үйрөнөсүз? Жана англис тилин үйрөнсөңүз, сизге эмне пайдасын алып келет? Чынбы? Эгерде сиз чын эле ошол нерселердин негизинде үйрөнөм деп чечкен болсоңуз дагы деле, анда кыйынчылыктарга карабай сиз албетте сөзсүз үйрөнөсүз. Анан сиз мисалы үчүн мен үйрөнөм, мага керек экен деп чечкенден кийин эмне кылыш керек? Азыр YouTube каналы бар. YouTube каналдардан өзүңүз издеп баштайсыз. Мисалы үчүн English for beginners, English for advanced, ушундай деп өзүңүзгө ылайыктуу. Мисалы үчүн грамматика керек болсо, грамматика деп жазсаңыз, толтур адамдардан тапсаңыз болот. Орусча, кыргызча, англисча кылыпчы. Мен дагы маалыматтарды жөнөтмөкчүмүн өзүмдүн Telegram группама. Экинчи, мага окшогон кыргыз эжелер бар, кыргыз кыздары, балдар бар, англис тилин үйрөтүү үчүн. Жана алардын дагы Telegram группасы жана YouTube каналдары бар. Эгерде кааласаңыз, ошолорго катылсаңыз болот. Мисалы үчүн, мен Telegram группамда Talking Club'дар, айына бир жолу азырынча Talking Club'дар болот. Ошол жака катышып, американец менен же болбосо англис тилинде сүйлөп жаткан адамдар менен баарлашып, сурооңуздарды берип, жооп алсаңыздар болот. Бул экинчи сорс болду, чынбы? Биринчи сиз YouTube'дан өзүңүзгө керектүү болгон маалыматтын баарын табасыз. Ал эми сүйлөшүш керек болсо, ошондой Telegram группаларга катталып аласыз дагы. Мисалы үчүн, мен өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшөм, дагы бир окуучу өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Ошентип отуруп, сизде англис тилине байланыштуу нерселер өнүгүп көбүрөөк болуп баштады. Кийинки Duolingo сыяктуу толтура application'дар бар. Англис тилин үйрөнүш үчүнчү. Мисалы үчүн, кээ бирлери акысыз, а кээ бирлерине акча төлөшүңүз керек, айына канча бир акча. Анан эгерде себеби мен билген көп application'дар жана акысыз кылып колдонууга мүмкүнчүлүк түзгөн application'дар Кыргызстанда иштебейт экен. Ошондуктан сиздер эгерде Кыргызстанда болсоңуз же болбосо кайсы мамлекетте болбосоңуз, эң биринчи ошол мамлекеттеги болгон application'ды таап колдонушуңуз керек. Бул үчүнчү source. Ал менин студенттерим Duolingo деген application'ды колдонушат жана ал көпчүлүк үчүн көп жардам бергенин айтышат. Ошондуктан ал нерсени да чек кылганда унутпаңыз. Андан кийин, эгерде сиз библиотека, мисалы үчүн,
Кыргызстанда кандай билбейм, бирок если башка мамлекетте болгон болсоңуз, библиотекаларда онлайн китептерди, онлайн курстарга акысыз катталууга мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн, мен колдонуп жаткан көп аппликейшндер көпчүлүгү негизи айына төлөнүп колдонулуш керек. Бирок мен библиотека аркылуу алганым үчүн библиотека мага бесплатный, акысыз кылып берет да. Ошондуктан эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз биринчи библиотеканы текшериңиз демекмин. Библиотека бир гана китептерди эле эмес, азыркы учурда онлайн китептерди, журналдарды, андан сырткары ар кандай Zoom чогулуштарды жана дагы албетте ошондой акча төлөп колдоно турган аппликейшндерди сиздер үчүн акысыз кылып иштеп башташты да. Ошого биринчи өзүңүздүн библиотекаңызды чек кылыңыз. Эгерде ал жактан көбүрөөк маалымат тапсаңыз, анда акчаңызды кетириштин да кереги жок. Жана дагы көп библиотекаларда среда күндөрү же суббота күндөрү ар кандай токен клабтар болуп турат англис тилине байланыштуу. Аларды дагы сөзсүз текшере көрүңүз. Жана дагы кийинки нерсе бул сиз өзүңүз жашаган жериңизде, тегереңизде, мисалы үчүн университеттерде, колледждерден текшерип көрүңүз. Аларда токен клабтар барбы, жокпу? Көбүнчө токен клабтар болот. Мисалы үчүн ошол англиски үйрөнүп жүргөн, мисалы үчүн Кыргызстанда эле мен өзүм барып калган токен клабтар бар. Аларга деле акысыз эле барасыз. Эң негизгиси ошол жерде болушуңуз керек, барышыңыз керек, убактыңызды кетирип. Бирок сиз акысыз үйрөнөм деген үчүн каякта болбосоңуз дагы акысыз нерселерди үйрөнүп табууга мүмкүнчүлүк бар да. Болгону эгерде ошол нерсени өзүңүз кааласаңыз. Мен барып жүргөн токен клаб бул МУК университетинин колледжинде болчу, калп айтпасам. Ошол жерде студенттер келишип, сонун темаларды алышып алып дискашн болчу. Ошондуктан эгерде ошол нерсеге кызыккан болсоңуз, сөзсүз издеп таап барыңыз. Жана дагы мисалы үчүн сиз башка региондо жашаган болсоңуз деле сөзсүз карап изилдеп көрсөңүз, сөзсүз ошол сизге окшоп үйрөнүп жүргөн адамдардын командасын табасыз деп ишеничтемин. Андан кийинки дагы айта кетчү нерсе бул сөзсүз өзүңүздүн жашаган жердеги китепкананы текшериңиз. Китепканадан сөзсүз толтура маалыматтарды ала аласыз. Себеби библиотекалар чындыгында аябай эле пайдалуу. Жана дагы Бишкекте бир библиотека бар, Сунду жанында, мен атын унутутам. Ошол жерде среда күндөрү же суббота күндөрү американецтер келишет экен. Анан сизге окшоп үйрөнгө келгендер барышып, ошол жерде алар менен чит-чат кылышып, сүйлөшүп, отурушуп, практика кылышат экен. Жана дагы мисалы үчүн ар кандай тесттерге даярданып жатышкан болсо, англис тилине байланыштуу, алар келишип, жардам беришип, же болбосо сизге окшоп барган студенттер бири-бири менен сүйлөшүп отурушуп, көптөгөн бири-биринен маалыматтарды алышат экен. Ошондуктан ошол нерселерди дагы чек кылганды, текшергенди унутпаңыз. Себеби бизде ойлойбуз да, мен акча төлөп окушум керек, ошентип гана үйрөнө алам, ансыз үйрөнө албайм деп. Жок, акысыз деле үйрөнүүгө толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок биз аны көбүнчө өзүбүз издебейбиз. Даяр акчага эле төлөп алып окуп коем да болду да депчи. Мен өзүмдүн жашоомдон айтып бере турган болсом, мен көбүнчө акысыз жактарда окуп, акысыз жерлерде үйрөнүп жүргөм. Себеби эмнеге менде ошондой мүмкүнчүлүк бар болчу. Себеби мамлекет өзү ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Анан мен жөн гана барып колдонушум керек болчу. Албетте мен акча төлөп да окугам, бирок көбүнчө курстарга, мисалы үчүн, жаңы келгенде курстарга жөн эле барып үйрөнчүмүн. Жана дагы мен эң чоң жардамчым, эң чоң күндө барып окуп, күндө барып үйрөнгөн жерим бул менин библиотека болчу. Китепканадан мисалы үчүн күнүнө 365 күн болсо, 365 күн чыкпачумун да. Күндөтү мен барып окуп, ал жерден адамдар менен таанышып, сүйлөшүп, библиотеканын, китепкананын ичинде ар кандай программа болуп калчу, аларга катышып, анан ошентип үйрөнүп келчүмүн. Албетте жыйынтыгын өзүңүз деле көрүп жатасыз кандай бергенин. Ошондон айткым келген нерсе, акысыз десеңиз эле эч нерсе жок деп ойлонбой, издениңиз. Жада калса Кыргызстанда деле ошол акысыз үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн тоголдо нерселер бар. Эң негизгиси эле сиз өзүңүз изденип тапсаңыз эле болду. Эгерде сизге ошондой акча төлөбөй, ал акчаңызды сактап, мүмкүн эс алууга барганга же болбосо башка мамлекетке окууга барганга мүмкүнчүлүк түзүп атса, эмнеге колдонбош керек, Барыңыздарга ийгилик. Сурооңуздар болсо, жана дагы эгерде жакшы маалыматтарды, англис тилине байланыштуу акысыз маалыматтарды билген болсоңуз, же токен клабтарды билген болсоңуз, ошол видеонун түбүнө комментарий калтырып кетиңиз, башкаларга дагы пайдалуу болсун. Барыңыздарга рахмат жана ийгилик.